Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, арбаңыздар 2025 жылкы жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Урматтуу мекендештер, жакшы жаңылыктардын бири башталды. Кудай буйруса 30 декабрда 2024 Россия Федерациясынын президенти Владимир Владимирович Путин буйрукка кол койду. Ал буйрукта болсо кыскача амнистияга чет элдик жарандарга уруксаат берди. Эми бул биз көнгөн амнистия эмес, бул кыскача мөөнөттө. Демек, жанагы контрольный списокко 72.000 киши түшүп калган. Аны болсо мурда айтып өткөнбүз. migrant.kg азыр мен да жазып коем, ошо кирип карап көрүңүздөр. Бул нелегальный мигранттар эмес, бул жарым легалдуу мигранттар. То есть бирөөнүн эмгек келишими жок, бирөөнүн медосвидетельствованиясы жок, бирөөнүн дактилоскопиясы жок. Ошолорду 72.000 Кыргызстан жаранын киргизип койгон. Ошол жарандарга 30 апрелге чейин мүмкүнчүлүк берип атат, туура легалдашып алыңыздар деп. Ошон үчүн бул жарлыктын жакшы жагы бар. Буга чейин дагы Вадим Викторович Коженов дагы өзүнүн кичинекей выпускасында айтып кеткен. Бирок бул толук амнистия эмес. Бул эч кимди бошотпойт. Бул просто убактылуу убакыт берилип атат ошо легалдашып алууңуздарга. Ошон үчүн кимде ошол списокто, ким ошол списокто болсо, сөзсүз түрдө документиңерди 0дон баштап жашынакай чыгып алыңыздар. Процедура кандай өтөт? Россия Федерациясына келгенден кийин бир айдын ичинде регистрация кыласыңар. Регистрация силерге 3 айга чейин жасап берет. Ошо бир айдын ичинде регистрация кылып туруп, ошол эле бир айдын ичинде сөзсүз түрдө Сахаровго барып туруп дактилоскопия жана отпечатки пальцев бересиңер. Андан тышкары мед освидетельствование өтөсүңөр. Ошону өткөндөн кийин эмгек келишим жумуш берүүчү менен түзөсүңөр. Эмгек келишимди сөзсүз түрдө жөн эле кагаз түрүндө түзүп албастан, ал сөзсүз түрдө МВДнын базасында болуш керек. Демек, жумуш берүүчү работодатель ошол эки силердин эмгек келишимди уведомление жасап туруп, ошону ФМСке жөнөтүш керек. Же ФМСке физически алып барып кагаз түрүндө жөнөтөт, алар силерге штамп коюп берет. Же болбосо госуслуга аркылуу жөнөтөт, же болбосо почта аркылуу жөнөтөт. Самый эң негизгиси ошол уведомление болуш керек. Урматтуу мекендештер, Кыргызстанга баарыбыз тыйын которобуз, ошону утуш менен которуңуздар. Кыргызстанда Банк Компаньон жакшы акция уюштуруп жатат. Тыйын которгондордун 2 айда бир жолу 20 кишиге 50.000 рубльдан акча утушка берип атат. Андан тышкары 25-жылы ким көбүрөөк акча которсо, Бишкектен бир бөлмөлүү баатырды ойнотуп утушка берип атат. Балким ошо баатырдын утуучусу сиз болуп каласыңар. Сбербанктан, Тинькофф банктан жана Мир привилегийден которсоңуздар болот. Мир привилегий приложениясы мекен деген промокод киргизсеңиздер, дагы жакшы пайыз менен которосуңар. Эң негизгиси Кыргызстандан Банк Компаньондун же картасына, же кошелегуна тыйын түшүш керек. Туугандарыңызга айтып коюңуздар, утуш менен которуңуз. Уведомление болгондон кийин силер эмгек келишиминин негизинде иштей бересиңер. Эгерде силер жумуш берүүчү менен эмгек келишим түзө албасаңыздар, анда гражданско-правовой договор деген бар. Россиянын жараны менен же болбосо РВПС менен бар жаран менен, же болбосо вид на жительство бар жаран менен гражданско-правовой договор түзүп аласыңар дагы, жана ошол эки жумуш берүүчү аны дагы ошол МВДнын системасына уведомление жөнөтүш керек. Ошондо силер легалдуу иштеген болосуңар мекендештер. Мурдагыдай регистрацияны четтен жасап алып туруп, эмгек келишимди сатып алып туруп иштеген болбой калды. Бул жаатына абдан катуу көзөмөл болду. Ошон үчүн мекендештер, сөзсүз түрдө легалдуу полега чыгыңыздар. Амнистия бекер жарыяланган жок, мөөнөт берилип атат. Ошол мөөнөттүн ичинде баардыгыбыз легалдашып, Россия Федерациясына толук кандуу иштеп алалы мекендештер. Анан кийин урматтуу мекендештер, эгерде такыр документ туура эмес болсо, анда чек арага чыгып келсеңиздер болот. Силерде эч кандай мүмкүнчүлүк болбосо, көп балалуу болсоңуздар, ооруп атсаңыздар, биз иштешип жаткан жарандар бар. Болгарский проспектте 4-выходто жайгашкан. Телефон номерин айта кетейин: +7 900 155 55 58, экинчи номери +7 900 144 44 45. Абубакыр жана Замир деген мырзалар. Кайрылсаңыздар, муктаж болсоңуздар, бекер чек арага алып барып, силерди легалдаштырып кайра алып келет. Негизинде бул жаатынан дагы
амнистия кандай жарыяланды, кандай детальдар менен өтөсүңөр, кайсыл жерден барып өзүңөрдү легалдашасыңар, МВДга барасыңарбы же мурда кат жазгыла деген. Кат жазса көп мекендештер айтып атат, катка дагы жооп келбей атат же туура эмес келип атат. Эмне кыланды? Бул жаатынан азыр жаңы жыл бүткөндөн кийин элчилик менен биргеликте, консулдук бөлүм менен биргеликте, миграция министрлигинин өкүлчүлүгү менен биргеликте толук кандуу, толук видеолор чыгарабыз. Ошондон дагы көрүп аласыңар. Биздин YouTube каналга катталып коюңуздар, жана Telegram каналга катталып коюңуздар. Себеп дегенде YouTube азыр VPN менен иштей баштады. Telegram каналга толук кандуу видеонун баарын киргизип турабыз. Ссылканын астында описаниясы болот. Көрүшкөнчө мекендештер.